Там Эрзат негеле степти Адисе менен салыштырып баягындай кыла бересиң. Эко Honda бир заводдон чыгат, эко бир мамлекеттен чыгат, эко тең эле Япошка депчи. Жигиттер, буну баягы түшүнүктүү болуш үчүн мындай жалпак тил менен түшүндүрүп берейин. Бир семьяда 3 тууган болсо, ал 3 туугандын кыялы 3 башка да, тамак жеген 3 башка, өзүн алып турган баягы жүрүм турум 3 башка да. Булар деле ошондой. Мисалы, семьяда чоң бала болот. Ал чоң бала баягы проблемаларды көрүп жүрүп, семьядачы атасына, апасына жардам берип жүрүп, инилерин карап жүрүп, баягы оорун колдон, жеңилин жерден алыпчы. Ошентип жүрүп, бышып калат да. Ал бала, ошол бала степ. Анан дагы бир бала болот семьядачы. Ар кандай да. Ичет, чегет, же болсо дагы бир башка оорураак кыялдар бар. Анча-мынча иштебей коет. Ал ошол Адисей ошол. Майды ичкен, жегендей ошол Адисей. Көрүнгөн жерде шаробой үзүлүп кеткен. Анан үйдө эң кичинекей бала болот, баягы апаларыбыз, чоң энелерибиз эркелетип коет го, көкүрөк күчүгүм депчи. Ошол фит ошол. Тияка десе тияка жүгүрөт, бияка десе бияка жүгүрөт, конокко барат, тияка барат, ошол фит. Ушул 3 башына жигиттер. Анан 4 тууган болсо, баягы курсагы ток болсо болду, аман болсо болду деген ошол стрим. Көңүл деле бурулбай тагачы. Жүрө берет көрүнгөн жердечи. Ошол жигиттер баягы эле степ, оорун колдон, жеңилин жерден алганчы. Түшүндүрө алдым деп ойлойм,